Assalamu alaikum, urmаттуу кыргыз калкым. Биринчиден улуу жараткан элибизге ыйман, тынччылык берип, жана Кыргызстаныбызды ушул коронавирус илдетинен Аллахым тезинен айыктырып, тезинен куткарсын. Мамлекетибиздин башына түшкөн ушундай кыйынчылык күндө баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта бир муштумдай биригип, бир үй бүлөнүн, бир атанын балдарындай ынтымакта бололу. Ошондо гана биз кыйынчылыктан чыгабыз. Ошондой эле биз ушундай кыйынчылык күндө турганда кыргыз элине жардам кылып аткан уул кыздарыбызга жана жигиттерге, бизнесмендерге биз ыраазычылык билдиребиз. Качан гана биз бири-бирибиздин кылып аткан жакшылыктарыбызды билип, ыраазычылык билдиргенде Кудайым ошол жерге жакшылык берет экен. Ошондой эле Таш көмүр шаарына дагы ушундай кыйынчылык келип, элибиз кыйналып турганда бизге мына Эрик Орозбаев, Таш көмүрдүн жаш депутаты, местный кеңештин мына Таш көмүр үчүн болуп көрбөгөндөй салымын кошуп жатат. Биз өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул мына больницаларга, рентгенный комнаталарды, жана ушул азыркы күндө коронавируска кандай жабдыктар керек болсо колдон келишинче ошолорду алып берип жатат. Мына андан тышкары жаштарга мына көп кызматтарды кылып келип атат. Футбольный поляларды куруп берип атат. Мечиттерге жардам кылып атат. Мына медреселерге жардам кылып атат. Карапайым элдерге мына ушундай жигиттер көп болсун деп ойлойт элем. Качан гана бири-бирибиздин кылган эмгегибизди баалаганда гана Кудайым ошол жерге ырыскы ынтымак берет. Ошондуктан элим ушундай жигиттерди, өзүбүздөн чыккан ушундай чыгаан уулдарды колдойлу. Мына ушундай балдарды бир жогорку парламенттерге алып баралы, мына өкмөткө алып баралы. Биз ошондо гана өнүгөбүз. Ошондуктан мен эң биринчилерден болуп Эрик Орозбаевка ыраазычылыгымды билдирет элем. Жана жалпы элибиздин атыбыздан ыраазычылык билдиремин. Эмнеге дегенде мына ушундай бизнесмен, ушундай чыгаан, ушундай бир эл үчүн кызмат кылган балдар көп болсун. Мына Матраимовдор дагы Кыргызстан үчүн болуп көрбөгөндөй салым кошуп жатат. Ошондой эле Таш көмүр эли үчүн да мына Эрик Орозбаев эң жаш болсо дагы болуп көрбөгөндөй салым кошуп жатат. Эң салым көп кошкондордун бири Таш көмүргө Эрик Орозбаев. Кудайым ыраазы болсун. Кудайым ушул жигиттин дагы ой максаттарын кабыл кылып, бир Алла Таала эмне ой максат болсо ишке ашырсын. Мына ушундай жигиттер бир кызматтарга келсин. Мындан дагы чоң мамлекеттик Кыргызстан үчүн бир чоң жумуштарды кылсын. Аллахым бизге ынтымак бер, ыйман бер, биримдикте ынтымакта болойлу. Ушундай бизнесмен, ушундай эл үчүн кызмат кылган жакшы жаңы саясатчыларыбызга Аллахым өмүр берип, булардын ой максатын ишке ашырсын.